Bir жылда 365 күн бар болсо, анын жок эле дегенде 300-ü ар кыл майрамдарга толгон экен. Деги эле кыргыз коомчулугу өгөйлөгөн майрамдар дагы бар эмеспи? Дал ошолор тууралуу сүйлөшөлү деп чечтик. Ыйык Валентин күнү деп айтабыз. Ал эми ноябрда Хэллоуин күнүн өткөрөт экенбиз. Деги эле ушул майрамдар биздин жашообузга керекпи? Жаштар майрам самап калган учурдан улам пайда болгонбу? Дал ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Атым Назира Кадыева, саламатсыздарбы? Эмесе бизде алгач эле коногубуз бар. Мен Кыргыз университетинен келдим, Арабаевадан. Мен бул майрамдарга негизи каршы эмесмин. Себеби бул майрамдар менин оюмча биздин коомчулукта эч кандай терс көрүнүштөрдү көп деле көрсөткөн жок. Азыр заман өзгөрдү, жашоо өзгөрдү. Баягы коомчулук жаңы улам жаңы нерселерди талап кылып турат. Ошондой эле майрамдар дагы адамга жакшы нерселерди алып келет. Ошондуктан майрамдай мындан ары деле майрамдай берсек деп ойлойм мен. Мисалы үчүн 14-февралды күтүп атасыз сиз. Аябай күтпөсөм деле, бирок майрамда каршы эмесмин мен эч кандай. Майрамдашсын, бул деген мамлекеттик майрам болбосо дагы адамдар арасында майрамдаша берсин. Бири-бирине сезимин билдирүү бул жаман нерсе эмес. Жаман нерсе эмес. Бул наоборот жакшы нерсе. Адамдар бири-бирине жакшы сөз айтышат. Бири-бирине ички сезимдерин, баягы жакшы нерселерди билдиришет. Соода тараптагы адамдарга дагы жакшы мүмкүнчүлүк болуп атса керек. Негизи эле курбуларыңыздын баары майрамдашабы бул күндү? 14-февраль деп сүйлөшөсүздөр. Ооба, сүйлөшөбүз. Белек күтөсүңөр, белек камдайсыздар. Белек камдайбыз, күтөбүз. Бул темада талкуулайбыз, баягы эмне берсек, кайсыл жака отурсак деген нерселер болот. Анан бул нерсени туруп эле жоюп салууга да мүмкүн эмес. Канчалык майрамдар көп болсо силерге жакшы? Жакшы эле. Жакшы экен. Азыр мынакей бул жерде апаларыбыз отурат. Мен апаларыбызга суроо бергим келип атат да. Мисалы, сиздердин учурда ушундай майрамдар болчу эле? Сүйүү күнү деген майрам. Биздин учурда мындай майрам болгон эмес. Биздин учур менен азыркы учур заман оңолду дейбиз, бирок биздин учурубуздагыдай тарбияны мен көрө албай баратам барган сайын. Себеби биздин учурда кыздарга 40 үйдөн тыйуу деп эле, тыпырайтып эле, окуңарды окугула, мындай болуш керек деп бир ушундай бир алдын ала ушул балдарды багуу, анан кандай жүрүү, эмне деген нерсенин баарын тең жазылбаган нерселердин баарын бизге үйрөтүп койгон. Азыркы көрүнүштөрдү көрүп, кызым айтып атат, биз капа болобуз. Мен өзүмчө капа болом. Бул ошо сүйүүнү обязательно эле элдин баарын эле мен сени сүйүп калдым, анан сен мени сүйүп калдың деп эле кучакташкан маселе эмес. Сүйүү деген адамдын ички сезиминен пайда болуп, бири-биринен уялышып, бири-бирин сезе билип, анан даже биздин жаш кезде биз деле булардай болуп сүйүүлөрдү өткөргөнбүз, сүйлөшкөнбүз. Ошо жигиттер биздин колубузду кармай алчу эмес. То көчөдө жүрүп өбүшкөн эмес. Ушундай аяр мамиле кылар эле, жүрөгүн оорутуп албайлык. Ушул кызга мен жагар бекем деп туруп. Анан азыр карасак бизде деле бала бакыра бар, кыздар бар. Анан көчөдө баягы көпчүлүк менен жүрүп калсаң деле мааны бербей эле ушул аксакалдар турат дебей эле кучакташып эле ары бери басып эле ушундайларга өтүп баратабыз. Бул эми биздин кыргыздын биз мүмкүн кыздар, жаштар көрүп аткандары туура көрбөс, булар өздөрүнө эле баягы илгерки заманды алып баратат деп. Жок, алдыга умтулалы. Бирок эми жанагы ушул 14-түндөгү сүйүүлөр күнү деп эле обязательно ошол күнү эле сүйүшүп, калган күнү сүйүшпөй калбай, дайыма жүрөгүндө оттор болуп, жүрөгүндө бири-бирин сүйүшүп, ушундай жакшы көрүшсө, башка күндө ошол 14-түндөгүдөй болот беле деп ойлойм да мен. Сөз түрдө эле бир күндү майрамды аныктап алуу кереги майрам жок кылып дейсиз. албайлы. Анан майрамдын жакшы майрамдары бар. Мынакей, эмне ошолор кол кармашып алып, жанагы өздөрүнчө деле энелердин майрамы болуп атат. Жөнөкөй майрамдар болуп атат, бизге ылайыкташкан. Ошолордун маңдайына барып тыпырайып, чогулуп алып отуруп, жанагы чайга барабыз, кайда барабыз деп ойлонуп атабыз дегенде, энелерин алып барып алып, мына ушул жерден чай ичели, силер бизди таптыңар. Апалар деп койсо дагы сонун майрам болбойбу? Анан эми билбейм, мен бул майрамга мен негизи каршымын. Сиздин неберелериңиз бар, өзүңүздүн балдарыңыз бар. Менин неберелерим, балдарым бар. Алар дагы майрамдайбыз деп калабы? Менин көз алдымча ушинтип басып кетип майрамдаганын көрө элекмин. Бирок мындай открытка жазап жөжүрөп калып атышат да. Байкайсың да, мына. Жүрөкчөн жазап. Эми аны ушундай деген болгон эмес, бул мындай деп айтканга аракет кылам, бирок менин көз алдымча балдар басып кетип азыр.
майрамдаган балдарым бол элек, неберелерим анча чоңой электери бар. Анан эми кичиректерин эми акырындан айтканга аракет кылып атабыз. Кээде баскан турганын айтып калам, мынтип басыш керек, кыздар деген мындай жүрүш керек, андай мындай деген сөздөрдү айтабыз. Эми биз эми баягы мээзге эмне келип калса, биз илгери кандай тарбияны көрсөк ошону айтканга аракет кылабыз. Анан балдар кээде үйдө орусча сүйлөп аны муну деп калганда да айтабыз, силер кыргызсыңар, кыргызча сүйлөш керек, орус тилди да билиш керек, англис тилди да билиш керек, баарын билиш керек. Өзүңдүн кыргыз экениңди унутпа. Бизде кыргызда ушундай салттар бар. Кыздар акырын кирип, акырын чыгып, акырын баскан деген элдердин көзүн чөйнүңгөдө көтөрбөгөн дегендерди айтканга аракет кылабыз. Эми анан угуп аткандар бар, Кудай буйруса, азыр Кулагына куюп турбайсыздар. Кулагына куюп атабыз. Биздин нелер кандай айтса ошондой куюп атабыз. Биз бала кезде чын эле билбейм, андай күндөрдө момундай жашоону көргөн эмеспиз. Бул жашооңор кут болсун айланайындар. Бул жашоо жакшы. Анан эми ушул жашоону да күтө билип, ошол маданиятты, тартиптүүлүк дегенди да кармай билип, баардык нерсе жаштардын колунда деп атабыз. Ошол өзүңөрдү жакшынакай алып жүрүп, ушул жашообузду дагы жакшынакай улантсак деген эле ойду айткым келет баарына. Рахмат апа, сизде мынакей дагы бир апабыз отурат сиздин жаныңызда. Сизден сурагым келип атат да. Кайсыл майрамдарды майрамдайсыздар үй бүлөдө? Кайсыл майрамдар ушул кыргыз коомчулугуна мындай куп жарашкан майрамдар деп эсептейсиз? Азыр биздин жашообузда кездешкен майрамдардан. Туура айтасың. Мен айтар элем, өзүңөр айткандай, мурунку учурда Союздун мезгилинде 8 март аялдардын эл аралык күнү дечү. Кыздардын баардыгы аялдар ошол мезгилде майрамдашчубуз. Ошол мезгилде гүл беришчү, белектердин баарын беришчү. Мектепте окуп жүргөн мезгилде деле открытка, альбом, китеп деген гана подаркалар, белектер берилчү эле. Анан андан кийин мынакей энелер күнү деген чыкты. Мынакей азыр айтып атабыз, энелер күнү, энелердин майрамы деген бул баардык эне келечектин энелери да кыздарыбыз дагы. Мына ушулар дагы энелер күнүн жакшы майрамдашса, балдар үчүн мынакей 23 февраль деп койчубуз. Ал болсо Советтик армиянын күнү деп Союздун учурунда аябай чоң майрам болчу эле. Бирок кызыл эмес эле. 8 март эс алуу болчу, бир күндүк, 23 февралда жөн эле майрамдашчу. Ал кезде биздин балдарга кыздар белегин беришчү эле. Ушундай бир жакшы майрамдарды өткөзүп, 5-6 эле майрам болуп жүрчү эле. Анан эже, Шакен эже айткандай, чынында жанакы 14 февраль сүйүү күнү деп атышат. Билбейм эми канчалык деңгээлде болсо дагы ар бир адамдын ичинде сүйүү сезими бар. Кары дебей, жаш дебей баарында тең. Бирок ошону мындай бир өзүнө жакшы көргөн адамына жеткизе бериш чанда эле баш жаштарда болбосо азыр убактылуудай сезиле берет да. Мага мындай бир ички сезими тунук эместей сезиле берет. Биздин балдарыбыз шашып ушул эле же бир эмесине карап белек бечкеге алгысы келишеби? Ошон үчүн мореке 14 февралды мен дагы айтар элем. Балдар, кыздар эгерде туура көрүшсө, чет өлкөлүктөрдү туурабай эле майрамдын санын көбөйтпөй, буга жөн эле майрам кылсак, жөн эле эмне үчүн 8 мартта эле белек бечкегин бербейт? Мен ошондой ойду айткым келет да. Биздин майрамдар абдан жакшы өтчү ал кезде. Анан бирок майрамдын саны көбөйүп атат деп өзүң да айтып атпайсыңбы? Чынында майрамдын саны көбөйүп кетти, эс алуулар көп болуп атат. Балдарга айтар элем, жаштарга айланайындар, келечек силердики, биз силерден көп нерселерди күтөбүз. Адептүү, имандуу, жакшынакай бир кыргыздын кыздарынан, балдарынан болуп чоңойсуңар деп. Рахмат сизге. Мынакей бул жерде биздин катарыбызда Талгат мырза, сизден сурайлы дедик элек, 14 февраль сүйүү күнү деп айтып атабыз да. Деги эле бул биздин майрамбы, кайсыл майрамдарды майрамдасак болот? Шариятыбызда негизи бул шариятка дурус келбейт. Майрамдабайсыз керек, анткени адамдарга, коомчулукка көп зыян жеткизет деп менин жеке пикирим. Себеби Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде "Астагфирулла вала тaqrabu зина" дейт. Зынага жакындабагыла дейт. Ал эми бул майрамдарды мен оюмча ошо зынага жакындай жолу болот да. Анткени жаштар бир жерге барат, олтурат, студенттер же башкалар. Ал жерде анчапчы ичимдик болушу мүмкүн, ар кандай нерселер болуп кетет. Эгерде ичимдик кирген болсо болду. Ал бүт жамандыктын тамыры дейт. Башка нерсе болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн баягы бул эжелер айткандай, апалар айткандай, жаштарды кызды 40 үйдөн тыюу дейт.
тыйыш керек кыздарды, балдар тарбиялаш керек. Шариятыбызда ушундай келинет, эгерде бир салт болсо, шариятка каршы келбесе, анда аны кармануу милдет болду. А биздин салтыбызда мындай болгон эмес. Мындай салт, мындай майрамда болгон эмес. Ал эми сүйүү дегенде чыныгы таза сүйүү исламда бар. Чыныгы таза сүйүү исламда бар. Биринчи Кудайга болгон, жарачуу болгон, пайгамбар болгон, анын сүннөттөрү деп коет, кылган иштерине болгон, мекенге болгон, ата-энеге болгон. Бул биринчи баскычтагы сүйүүлөр. Андан кийин үй бүлө, бала чака, аялга болгон сүйүү. Ал эми үчүнчүсү болсо бул адамдын нафс каалоосу деп коет. Өзүнүн кумарына болгон сүйүү. Мисалы, убактылуу сүйүү. Башка бирөө никеңде жок менен барып сүйүшсөң, ал пайда келбейт, зыян келет. Эртең көп жакка зыян келет. Пайгамбарыбыз айтат, эгерде адам досунун дининде болот дейт. Сен ким менен достошуп атасың, ошол жакта карап көр дейт. Ошон үчүн жанакы кыз үйдү 40 жерден тыйып, 40 үйдөн тыйып. Ошо достору менен ким менен жүрөт? Жакшы адамдар менен, жаман адамдар менен жүрөт. Демек, шариятта мындай майрамдарга тыюу салынат. Сиз өзүңүз кайсыл майрамдарды майрамдайсыз? Мисалы үчүн апаларыбыз айтты, 8 март, энелер күнү деп атат. Дал ушул майрамдар сиздин жашооңузда барбы? Эми бул энелер күнүн мен каршы эмесмин. Бирок бир эле күнгө чектеп койгон туура эмес. Муну туура пайдаланыш керек. Бир эле ошол күнү деп туруп эле сыйлап, белек-бечекти алып берип, калган күндөрү унутуп калып, каякта жүрөт эмне болуп атат? Андай болбойт. Мен жеке Курбан айт, мусулмандар болгон, айт майрам, ороз айт, жана жума күндөрү айт майрам. Деги эле мусулмандын ар бир кылынган күнү, ар бир жашоодо өткөргөн күнү, эгерде ийгилик болсо, ал ар бир ошол өткөргөн күнү майрам болуп эсептелет. Жаштар бул майрамды майрамдайбыз деп атышат да. Бирок чын-чынына келсек, тарыхына кайрыла турган болсок, бул биздин майрам эмес экен. Сиз кандай ойлойсуз? Биздин жашообузга керекпи бул майрам? Таптакыр кереги жок. Эми чет мамлекеттен келген идеологиялар бизге каныбызга сиңип баратат да, муну жоюш керек. Ошон үчүн майрамдын түпкү тамыры 4 эле майрам болгон кыргыздарда. Бул сентябрда, июнда, декабрда, мартта. Эмне майрам ал? Ноорус майрамын мартта өткөзөбүз. Муну жок деп койду. Бул жоголгон майрамды бар болуп эле баары эле отмечать этчү. Бул деген кийинчерээк ага чейин отмечать этип, бул жакында эле чыкпады. Кайра жокмун деп. Бул деген жер жаңырып атат. Ноорус деген майрамдын башаты улуу күндөчү, ай менен күндүн теңелиши. Бул биздин ата-бабаларыбыз жерди аяр мамиле кылчу. Демек муну майрамдашыбыз керек. Муну майрамдаш керек. Кыргызда ошо 4 майрамды. А бул жигит туп-туура айтты. Энелер майрамы бир күн менен чектелбеш керек. Ар бир күн адам баласына майрам. Эгер ичиңдеги рухий байлыгың, жан дүйнөң, билимиң таза, ниетиң, пейилиң бүт баары төп келишсе, ошондо энени күнүгө сыйла. Бүт баарын жаныңдагы кимдер жүрсөң да, ошонун баарын сыйлаган күнүңкү майрамың өзүңдө, мээңде. Эгер сен өзүң нугуң, ыраатың, ыргагы түз болсо, оюң бул жерде, бакканың таза ой болсо, тутканың баалуу сөз болсо, күнүгө майрам. Бирок майрам десе эле майрамдайбыз деп шарапты алып келип, тигиндей мындай кылбай, ишиң дагы, өзүң окуп аткан билимиң дагы баардын төп келишип, жакшылыктын нурун сээп турсаң, ошол майрам болот. Ана майрамды айт элек деп убактылуу аяктагы мына жана жанындагы келин көргөзүп атат, жана шайтандын кийимдерин кийип алып, анан бул жатпаган нерсе, ошонун эмне кереги бар? Дагы 2 майрамды айттыңыз, дагы кайсыл майрамдарды Мына айтасыз? сентябрда деле ошол да, күн узарган майрамы бар. Анан күн кыскарган майрамы бар. Ушулардын майрамдарынан 4 майрамды кыргыздар илгери ошолорду эме кылчу да. Анан Айтчы, айт майрамдары. эми айт майрамды динчилер кылыш керек. Булар деген ошол менен тарбияланып калган, ошондой менен кылыш керек. Бирок жанакындай чересчур жаштарыбыз бузулуп кеткен, ыргактан бузулуп, шайтандын кийим кийип алып, секирип бийлеп жүргөн майрам жакпайт. Апа туура айтып атат, эшикке чыгып эле көзүнчө эле өбүшүп жытташып атпайбы? Бул эмнеге жатат? Илгери андан баардыгы купуя сырда болчу тиякта. Сезимин айтыш үчүн эмне канча жылдап даярданып анан сүйүүсүн айтчу да. Ошон үчүн ар бир майрамды өзүнүн электен өткөзүш керек эле. Болбойт да мындай нерселер. Ошондой мисалы 14-февралда сиздин балдарыңыз майрамдайбы? Майрамдатпайм мен. Мен көзүнчө үйдөн каяктагы майрамды айтып атасың, бир шайтан майрамын алып келдиң деп. Ата, сүйлөшкөн кызыма бир белек алып берет элем, акча бериңиз деп Нур-Султан чыкса эмне дейт элеңиз? Жок, белекти бере берсин, бул майрам эмес. Белекти бериш керек. Ошо 14-үндө беремен, сүйүү күнүндө десе.
Жо 14-ндө боло 15-ндө боло бирок деген майрамдатып жанакындай кебетесин бузуп шайтанга боенуп алып чыккан майрам бизге тет эмес. Кыргыздын майрамдары толтура, если мындай алып келгенде. Мына Комуздун майрамы 3000 жылдык майрамды өткөзгөн атабыз. Бул сонун майрамда. Бул өнөрлүү киши Кудайга жакын болот. Өнөрү жок, жаттамай болгон киши булар силерге тете да. Сүйүү деле жакшы нерсе го. Сүйүү сонун нерсе. Анан Сүйүүдөгү эмне? күнүгө майрамдашың керек ички дүйнөң менен. Анын обу жок, тияка мен сени сүйөм, анан деп өбүшүп элдерге көрүнүп. Бул деген купуя сырда болот да сүйүү деген. Анын баары жарыялап мен тигини сүйөт элем, муну сүйөт элем деп каяктагы келген эмелер. Анын бизге, биздин маданиятка, биздин өзүбүздүн менталитетибизге чак келбеген майрамдар. Майрамдасаң кыргыздын салтын майрамда. Ошон үчүн майрамды жанакы келип аткан чет мамлекеттеги майрамдардын баарын четке кагат элем мен. Рахмат сизге. 14 февралды негизи майрамдайсыздарбы? Буга кандай көз караштасыз? Негизи 14 февраль Ден Валентина күнү негизи мен майрамдайм. Майрамдабайсыз? Ооба. Себеп? Негизи мен каршымын мен деле бугачы. Бул баягы чет мамлекеттен келген. Курман Казаки деп коркуп кеткен жоксуңбу? Жок. Баягы чет мамлекеттен келген майрамдар бул биздин менталитетибизге туура келбейт. Анан азыркы жаштар мисалы мейли бири-бирин сүйсө сүйүшсүн, бирок чеги менен сүйүшсүн да. Анан азыркы жаштардын баары эле чектен ашып кетишип атат. Мисалы жана парктын ичине кирсең баягы жигиттин үстүнө кыз отуруп алат келип. Баягы улуу кары кишилерди көзгө албай мындай остановкалардын астында өбүшүп атат. Ошолордун баары эле туура эмес, мисалычы. Анан мисалы никесиз эле баягы боюнда болуп калып атат да. Демек ушундай майрамдардын негизинде ошол нерселердин баары болуп атат деп ойлойсузбу? Ошонун айынан баягы уруш, кырылыштардын бүт баары ошодун айынан болуп атат дейм да. Сүйүү майрамын биз студент кезде майрамдачубуз. Бири-бирине белек берүү күнү катары эле кабылдачубуз да. Тарыхын билесиздерби ушул Ыйык Валентин күнүнүн? Тарыхы бул ошо 14 февралда бул Валентина деген Валентин. Чиркөө адамы? Чиркөө адамы бул ошо Орай айтканда, никесиз жаш кошулган, ошого макулдугун берген бул Валентин. Ушундай күн экендигин менче көпчүлүк жаштар биле бербейт болуш керек. Мисалы сиз билчү элеңиз буга чейин? Кызыгып көрдүңүз беле тарыхына? Ооба, кызыгып көргөм, бирок азыр мындай да сразу эле майрам десе баягы сиз айтып атпайсызбы? Барып өбүшө калып, анан кийин бир нерсе кыла калып депчи. Бул андай эмес. Жөн гана жакшы сөз айтып, жөн эле бир белегин берип деле майрамдап койсо болот да. Мындай да азыр бизде мындай түшүнүк бар да. Майрам күнү эле адамдар бири-бирине жакшы сөз көп айтышат негизичи. Башка күндөрдө айтат, бирок именно майрам күндөрү адамдар бири-бирине жакшы сөздү көп айтышат. Белек беришет. Ошол күнүгө ошондой маанай ошондой болуп туруш үчүн биз күнүгө майрамдап турсак, майрамдар көп болсо, күнүгө бири-бирибизге жакшы сөз айтсак, белек берип турсак, бунун эмнеси жаман? Мындай болот да, ошол майрамдарда деле берсең болот. Майрам өткөндө деле берсең болот. Ошол күндү деле майрам кылсаң болот. Бирок ошол чоң жигит туура айтып атпайбы? Ошол сүйүү майрамда жаштардын кээ бир ойлору туура эмес да, барып бирөө менен чочун, бирөө менен таанышып алды, анан кийинчерээк туп-туура эмес майрам бул. Бизге тете менталитетке чак келбеген майрам. Анан дискотека барганда жана шайтандын эмес. Мен булардыкын өткөзгөм. Бир жолу посольство, американский посольство. Хеллоуиндеби? Ооба, анан музыка ойнойсуңар десе, кетсек эле бир жанакы ашкабактын эмелеринен бир шайтандардын сүрөттөрүн көргөзсө эле кирип келсе, биз ойнойбой эле булар эмне болуп атат? Эмне болуп атат? Мен балдарым кичинекей, балдарымды деле карайм, эмне болуп атат? Билбейм атат, эмне болуп атат деп. Музыканы ойнодук. Анан тыйынын алдык да чыгып кетти. Ошентип чоң эле кишилер жинди болот экен, бири-бирин коркутуп, үркүтүп, шайтан менен. Бул кереги жок. Мына ушуну айтсаңар болот, ширик деп. Бул Хэллоуин күн боюнча айтып берейин да. Мен улум 16 жашта. Ал айтып калды, эне бүгүн күз майрамы болот, барып келейинчи деди. Мен жибердим, күз майрамы жакшыпа? Биз мектеп учурунда байрамдачыбыз да, ашкабакты алып келип, бадыраң болгон жемиштердин баарын алып келип, күз майрамын майрамдачыбыз да, жалбырактарды чогултуп, ошондой элестеттим. Анан бир жумушум чыгып калып, барып калдым, барсам эле
мен коркуп кеттим. Бети башы канаган, тырыктарды чаптап алган, түркүн балдар. Анан карасам улутунан ошол жерде бир аз гана орус улутунда болгону карган балганы кыргыздар. Бирөөсү шайтандыкындай, бирөөсү скелет, түркүн эми ушундай жүрөгүм дүркүрөп кетти да. Дароо телефон чалдым, уулум каяктасың десем, парктамын деди. Балам чык дедим, чыкты. Чыкса балам өзүнүн эч кандай бою болуптур, жөн эле чыгыптыр. Анан балам, мен сени ушуреки кыргыздын жигити, мен сени жоокерди тарбиялап атам десем, бул жерде эмне кылып жүрөсүң дедим. Десем, ал биздин үй бүлөдө ушундай бир аябагандай биз мусулманчылык менен ушу кыргызчылыкты бирдей алып карайбыз да, аябагандай патриот кылып өзүм тарбиялайм балдарымдычы. Десем, уялып кетти, эне кечирип койгузчу, мен билген эмесмин. Өзүм өкүнүп атам келип алганыма, эч качан кайталабайм. Мен бул жерди көргөнүмө дагы бир чет сүйүнүп атам деди. Бул жерден эч кандай пайда ала албайт экенмин, кечирип коюңузчу эне деди да. Анан мен болсо камерага тарта баштадым, карасам, ушундай ыйлагыңар келет. Энелер беттерине тырык тартып алгандагы балдарын, кичинекей балдарын тырык оздорун канатып ушундай кылып байлап алган да. Эми бул жерде кыргызга эмне тиешеси бар, эмне майрам? Бул деген чет өлкөгө клоун болуп берип атат да, мындайча айтканда жөн эле клоун болуп берип атат. Мен аябагандай ыйлагым келди дагы. Мен ыйлагым келди ошол жерде. Жаштарды көрүп алып мен ыйлагым келди. Анан ал эми 14-февралга токтолсок бул жерде негизи сүйүү күнүн 14-февралга чектелип калуу бул туура эмес. Бул деген орой айтканда зына күнү. Зына күнүн биз эмне үчүн майрам кылабыз? Мисалы үчүн мен үчүн сүйүү күнү бул 2-апрель. Себеп дегенде бул жолдошум экөөбүздүн үйлөнгөн, нике кыйган күнүбүз. Мен үчүн сүйүү күнү. Ар бир адамдын сүйүү күнү ар башка күндө. 14-февралга эмне үчүн чектелет? Чектелбеши керек. Анан балдарыңыз мисалы үчүн дал ушул майрамга карата жүрөкчө берип калса сизге, апа сизди жакшы көрөм деп. 2-апрель күнү биз деген орусча айтканда праздничный стол жасайбыз. Бизди балдарыбыз куттуктайт, жолдошум экөөбүз бири-бирибизди куттуктайбыз. Аябагандай ушундай жакшы маанайда өткөзөбүз да. 2-апрель экөөбүздүн үйлөнгөн күнүбүз дейт. Жакшы маанайда өткөзөбүз. Анан эме ушул 14-февралга аябагандай жаштар биз деген, мен да жаш болуп көргөм, мен 2000-жылы студент болуп, биз деген бул майрамды биз жакшы келе элек болчу да. Бирок жанагындай жүрөкчөлөрдү берчү, бирок деген жаштардын негизи ою мындай эме да шамалдай болуп турат да. Алар өзүнүн туура эмес иш кылып атканын аң сезим менен туйбайт. Ошол байрамда көп жаштар жаңылып калат. Көп жаштар кыз намызынан айрылып калган күндөр болот. Ортодо никесиз балдар төрөлүп калгандар болот. Ошон үчүн мен жалпы жаштарга, жалпы кыргыздарга айтып кетет элем. 14-майрам биз үчүн майрам эмес. Биз үчүн кыргызча айтканда айттым, ар бир күн майрам. Мусулманчылыкта деле дал ошондой ар бир күн майрам. Ал эми орозом айт, курман айтты бул ата бабабыз, 7 атабыз майрамдап келген. Ошол себептен курман айт менен ороз айт биз үчүн майрам. Сиздин оюңузду уксак, деги эле 14-февралга карата бул майрам биздин жашообузга керекпи, кереги жокпу? Ошол тууралуу маалымат берип өтсөңүз. Макул, эми бул майрамдын тарыхын билсеңиздер керек. Барыңыздар эле канча жылдан бери, ушу 90-жылдардан бери келип калды бизге. Чет жактан келди. Биздин кыргыздар майрамдабаган майрам, бирок Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ичинен бизде Кыргызстан менен Казакстанда бир аз кененирээк майрамдалып жүрөт да. Биздин коңшу мамлекеттер Түркменистан, Тажикстан, анан Өзбекстан бул майрамдарга бир аз чек коюшкан. Эми бул чет жактан келсе дагы бизге сиңип баратат, бир аз болсо да жаштардын арасында. Чоң жашы улгайгандар, конечно, каршы чыккан менен жаштар колдоп коштоп кетишти. Бул жаштардыга түрткү болгондагы бул маркетологдор болуп атат да, маркетинговый ход деп коет эмеспи баягы. Көбүнчө коммерциялык сектордон адамдары, ошол жактын өкүлдөрү коштоп, анткени алар да өздөрүнүн товарларын сатыш керек. Ошол күнү мисалы үчүн ресторандар, кафелер иштейт, ар түрдүү скидкалар бар. Мисалы үчүн жөнөкөй эле открыткалар, кондитердик
сирдик үйлөр, мисалы үчүн өздөрүнүн таттууларын сунушташат, турлар, ар түрдүү турларга скидкалар бар. Ошону менен бул көбүнчө ушул майрамдын жайылышына ошолорда бир аз болсо дагы кошумча өз салымын кошуп атат. Эми ар бир майрам эле бул акча табуу, киреш алып келүүнүн бир жолу да. Бир эле ушул 14-күндө эмес, башка майрамдарда деле алар кандайдыр бир өздөрүнүн товарларын сатууну, өткөрүүнү сатууну көздөшөт. Акча табуунун бир булагы катары колдонулуп атат. Ошон үчүн көпчүлүк бул колдоп коштоп ошолордун жардамы менен дагы бир аз болсо дагы мындай масштабы кеңири жайылып баратат. Маркетологдорго соода сатык кылгандарга жакшы экен. Жакшы, ооба. Бизнес жүрүп атат дегенде, деги эле биздин коомчулугубузга, биздин идеологиябызга инсан катары айтсаңыз, биздин Кыргызстандын жараны идеологияга төп келеби же мындан баш тартышыбыз керекпи? Биз ислам дин, биз мусулман дегенден башка дагы биз светтик өлкөдө жашайбыз. Сырт жактан келгенине карабай жаштар майрамдап келе жатышат. Эми багы азыр айтып атпайсыздарбы, бул ушул күнү зына кылынат, ушул күнү анан жаман нерселерге барылат деп. Ал тарбиядан менимче. Ошол 14-күнү гана байлап коюп, зынанын баарын ошол күнгө гана чаптаган туура эмес. Тарбия өксүсө, тарбия начар болсо, кайсы күнү болсо деле именно 14-күн эмес, ошол күнү гана эмес. Бузулам деген адамдар үйнөн сыртка чыкканда эле бузулуп алышат да, туурабы? 14-түү бул жөн гана жаштар үчүн, айрыкча мектептеги, университетте окуган, окуу жайларда окуган балдар үчүн бир жарык, жакшы, маанайды тартуулаган гана күн да. Жөн гана канча Сиз жеке жашооңузда майрамдайсызбы бул майрамда? Өзүм майрамдарга анча жокмун, бирок мен деле студент болгондон бизде мектепте, мен БГУну бүткөм, мектепте жок болчу, биз окуган учурда. БГУда атайын ящик коюп койчу. Ошол ящикке анан кичинекей открыткалар. Анда биз курбу-кыздардан гана алчубуз, группалаштардан алчубуз, тааныштардан алчубуз. Жөн гана куттуктоо менен чектелчү да. Анан зынаны ошол күнгө чаптаган менимче туура эмес деп ойлойм. Тарбия аксап атат, ооба. Ага биз ички сырткы миграцияны да күнөөлөп жүрүп атпайбызбы? Ошол күнгө байлап койгонду мен туура эмес көрүп атам. Мындай болуп атат да, интернет деген аябай катуу өнүктү. Аяктан көргөндөн кийин жаштар бизге караганда жакшыраак билет да. Бирок бул баары бир деле интернеттин дагы туура эмес жерлери бар. Бул вирус акырындык менен кирип, жана биздин өзүбүздүн ички турган этнос спиральды бузат дагы, аң сезими бузулат. Идеология жоктугунан ушул ар кандай вирустар кире берет. Ар кандай майрамды майрайбыз деп. Ошо майрамдап атып көп нерсени. Андан көрө окуш керек, ошол майрам. Бирөөгө жардам бериш керек, ал майрам. Садакага чабыш керек, ал майрам. Тигиге жардам бериш керек, бул майрам. Бирөөнө жамандык сөз айтпа. Бардык жүрүм, турушуң тууралык жолдо агымың түз болсо, ошонун баары да майрам. Бирок анын ички дүйнөңдө майрам, бирөөгө жакшы күлүп, ага жардам берип, не кылайын деген баары да майрам. Бирок мондай майрамдарды көбөйтө берсек, качан окуйсуңар? Качан ата энеге жардам бересиңер? Качан дене тарбия менен эмгектенесиңер? Сизге азыр мынакей биздин катарыбызга бир коногубузду чакырып алалы. Бизге майрам жаратуучу, майрам жасалгылоочу Чинара келип отурат. Келиңиз. Чинара, сиз майрам жасоочу инсансыз дегенде, сизге дал ушул 14-февралда же болбосо Хэллоуинге карата заказдар түшүп, имаратыбызды коздоп бер, же болбосо дал ушул майрам жасаган жерибизди билбейм, көркүнө көрүк кошуп бер деп, майрам жаратып бер деп телефон чалып заказ кылгандар болобу, буйртма кылгандар? Сөзсүз заказдар көп. Анткени азыр болсо бул 14-февраль майрамы биздин Кыргызстанда аябай күчтөндү. Көп жаштар ошол күнү мисалы кафеге, ресторанга чыгышат. Ар бири азыр мекеме, ресторан өзү менен өзгөчөлөнгүсү келет. Фотозоналар заказ берип атышат. Жанына шариктерди коюшуп, ошондой эле подсветка күйгүзүп, шариктер обязательно мисалы жүрөк катарында болуш керек. Бул күнү сиз аябай көп суроо талапка инсан турбайсызбы? Көп жерге чакырып алат экенсиз. Сиздин ишиңиз жүрүп турат ушул күнү. Кудайым буйруса. Майрамдар күндө эле боло бербейт. Бирок ушундай майрамдар болуп турсун деп ойлойм. Мен мисалы адамдарды чакырган жокмун. Бүт эле майрамдардын баарын эле мисалы майрамдай бергиле, мисалы ресторандарга барып шаңдап эле, ичип эле, жыргап эле жүрө бергиле деген жокмун. Бирок ар бир адамдын өзүнүн өзгөчө майрамы болот. Мисалы мен сиңдим намаз окуйт, анын эки эле майрамы бар. Өзүңүздөр билесиздер. Курман айт, анан кийин орозо айт. Башка майрам жок да.
Бирок ойлоп кетем, жакында мисалы ата энем 70-ке чыгат, анан мен ага айттым да, маракесин өткөрөлү десем, ойлонуп калды да. Анткени мусулманчылыкта андай мараке жок. А биз болсо ата энебизди көзү бар кезинде сыйлап кетиш керекпиз да, туурабы? ооба, туура айтасыз. Ошол. Деги эле ушул биздин коомчулугубузга керекпи? Чаржы айтып болгон үчүн ушундай бир каяктагы майрамдар келип чыгып атат дейт. Менин оюмча керек деп ойлойм. Мисалы бар да, кыз жигит сүйлөшүп жүрөт. Мисалы жигит студент. Анан кийин болсо именно 14 февраль күнү эле ал болсо өзүнүн сүйүүсүн көрсөтүп, мисалы ушундай белектерди тартып эметип, белекке берип, анан экөө жакшынакай кафеге барып, же киного барып, анан үйүнө жеткирип койсо ал жакшы. Ар бир киши өзүнөн, туурабы? Өзүнөн Ооба. Ички сезиминен аны уже эч ким контролдой албайт. Мисалы, мен ойлойм, 14 февраль эле эмес, адамзаты күндө эле каалаган күнү майрам кылса болот. Керекпи жаштар, кана айткылачы? Мен бул жакта отурган апалардын, байкелердин оюңуздарды уктум. Өзүңүздөрдүн айтуу боюнча бул майрамдабаш керек дейсиздер да. Анан көпчүлүк убакта мисалы коомчулукта сиздер көргөн терс көрүнүштөрүн көрүп алып эле анан бул майрамды майрамдаган болбойт деген ойго токтогонуңуздар туура болбойт. Менин оюмча мен өзүм майрамдабайм. Ата энем деле каршы эмес. Ата энем мисалы туура жолго тарбиялап, ата энем туура тарбиялагандыктан биз бул күнү эч кандай мындай туура эмес терс нерсе кылбайбыз. Ошондуктан мен сиздердин оюңуздарга кошулбайм. Бул зына күнү болот деп атасыздар. Бул туура эмес. Анткени ар бир баланын өзүнүн тарбиясынан, ата энесинин өзүнүн тарбиясынан, анан ата эне жана үй бүлөдөн жакшы туура тарбия алса, анан коомчулукта өзүн туура алып жүргөндү билет да. Ошол жерден өзү коомчулуктан өзүн көргөзө алат. Анан ошондуктан сиздер бул күнү биздин жаштар бузулуп атат деген туура эмес да. Менин оюм ошол. Анан бул жакта дагы бир майрамды айтып атасыздар, Хэллоуин депчи. Бул майрамды бизде деген майрамдаганын уккан эмесмин. Биз студенттер өзүбүз биз лингвистика факультетинде окугондуктан, английский тил болгондуктан биз бул майрамды бул башка, мисалы Америкада майрамдашат да бул майрамды. Анан бул майрамдабайбыз, бирок бул майрам бизге англис тилин өздөштүрүп жаткандыктан бизге бул майрамдын тарыхы кандай болуп майрамдалат, ошол бизге кызык да. Ошондуктан биз бул күнү эже айтып аткандай болуп бетибизге боектор менен боеп алып, мисалы бири-бирибизди майрамдап коркутуп, мындай жаман ойдо эмес да, бири-бирибиздин көңүлүбүздү көтөрүш үчүн гана мындай жөн гана кызыгуу үчүн майрамдайбыз да. Бардык эле нерсени мисалы туура эмес жагынан ала берген болбойт да. Рахмат сизге. Ой пикириңизге барбы дагы ой пикирлери? Бул эженин сөзүнө кошулам. Себеби деген ар бир адам өзүнүн тарбиясынан өзүнөн болот да. Бир эле мисалы жаштар бузулуп атат дегенде жаштар ошол эле күнү бузулбайт да. Мисалы башка күнү деле өзү кандай жүрсө өзүнөн болот дейм да, ар бир адамдынчы. Мурун деген биздин ата бабаларыбыз деген теңирчиликти тутушкан болчу да. Анан ошол маалда орозо айт, курман айт деген жок болчу. Биз деген Норуз, ушундай майрамдарды куттукташыбыз. Азыр деген неге мурун деген теңирчилик маалында деген орозо айт болбойт, бирок азыркы маалда деген бизде мусулманчылык деген таралып кетип, көп кыргыздар болсо салтты деген экинчи орунга коюп туруп, мусулманчылыкты биринчи орунга коюп туруп, бул майрамдарды туура катары эсептелип атат. Ал эми башка чет өлкөлүк Европа тарабынан келген ошол эле майрам, бирок деген араб халифатынан келген. Ал эми деген бул Европа тарабынан келген эле майрам, экөө тең майрам болот. Ошон үчүн мен деген мындай көп нейтральный сторонасында болом, анткени 14 февраль бул жөн эле күн. Мынакей биякта ой пикир бар экен, келиңиз. Мындай айтып атпайсыздарбы? Бул майрамда жаман жолго барат, шарап ичет, түнкү клубтарга барат депчи. Чынын айтсак, студенттерге андай шарт жок. Түнкү клубтарга барып шарап ичкенге шарт да жок. Ал адамдын өзүнөн да барып майрамдайбы, майрамдабайбы. Мисалы сизге суроо ушул күнү мисалы азыр көчөдөн көрөбүз да, жетелешип жүргөндөр көп, бирок ошо жетелешип жүргөндөрдүн бардыгы сизге келип мондай кылып бериңизчи, мондай кылыңызчы дебейт да, туурабы? Андай чанда, антип майрамдагандар да чанда. Бул күнү жөн эле бири-бирине жакшы сөз айтышып эле, анан үйүнө эле жеткизип койгон адамдарды мен көп көрөм. Мен мындай айтып атам да, чындыгында эле бул майрамдар бизге деле музыканттарга
бул жанакы кооздоп оформлениясын кылып аткандарга деле пайдасы тиет. ооба. Андан эч ким каршы эмес. Бирок нар жак жагын деле тыйыны барлар, баягы байдын баласы болобу, кандай болобу, алардын бир залакасы тиет. Бирок бул майрамды эмне себептен алып кетти? Эми жаштарга бир скучно болуп калды окшойт. Теңи Америкадан келсе майрамы, теңи исламдан келген майрам, туурабы? Ушу жаштардын жеңил ойлугун жойсок деген эле ой. Мына маселе. Бул кандай күнү майрамдайсыңар, эмне күнү майрамдайсыңар, эмне болгон күндө да ойлонуп бир сезимди ал. Силердин жаштардын сүйүүсү каяка кетип баратат? Байлыкка, мансапка, анан бар кишиге, ал киши сизге теңби, тең эмеспи? Ушундай маселе менен алектенип калдыңар. Ошонун айынан жанагы үйлөнүп жайланып алып ажырашып кеткендер көп болуп атат айланайындар. Ошон үчүн сүйүүгө бир аяр мамиле карап, аяр болуп, ошо сүйгөн адам азыр гезит окусаң дагы уялбай эле бир 5 аялы бар кишинин 6-чы аялы болот элем деген кыздарды окуп атам мен. Айланып кетейиндер. Ошон үчүн сүйүүнү дайым сактай билип, жакшынакай күтө билип, анан жакшынакай жолдоштап, айланайын телевизор көрүп аткан кыздар балдарым айланайындар. Кемпирлер келип алып илгеркисин айтып дебегиле. Ошол илгерки кыргыздын салт санаасын уласаңар, баары жакшы болот, тарбия жакшы болот, тарбия очорушун жакшы болгон. Тартип керек, тарбия керек. Анан эми бул жерде өзүңүздөр айткандын баардыгын ар ким ар кандай кабыл алат. Кичинекей кесине тарбиясы жакшы болсо, ошол бала жакшынакай өсөт, жакшынакай тарбияны алат, жакшы билим алат. Көбүнчө чоң улуулар өздөрүнүн сөздөрүн айтышты окшойт. Көбүнчө эле ушул апалар айткан, Курмангазы Байка айткан, анан дин тарабында жүргөн адамдардын сөздөрүн айтып келишет да, тыйып салыш керек, жоюп салыш керек депчи. Жаман жагын гана көрүп атышат. Бирок мындай карап келгенде кичинекей окуучулар, студенттер анча-мынча өздөрүнүн ички сезимин, туйгуларын ошол күндү күтүп, кичине болсо дагы багы кичинекей шоколадын көтөрүп алып, же болбосо кичинекей открыткасын жазып алып барып, ачык айтканга кичине болсо дагы тартынып жүргөн, бекитип жүргөн нерселерин чыгарганга аракет кылышат. Аны атын жазып болсо дагы, кээ биркилер атын жазбай барышат. Ошон үчүн жаштарды сезим баарында эле бар. Ашыктык ырлар Кыргызда деле болгон, мисалы үчүн, ошон үчүн анан ашыктык ырлар болгон үчүн, сезим болгон үчүн Кыргызда деле Олжубай менен Кишимжан, анан теги Калмурза менен Акзыйнат деген сыяктуу эпикалык, лирикалык чыгармалар жаралып келген да. Бизде эл фольклордо деле бар. Ошол ырлар жөн жерден жазылбаса керек. Ал дагы жаштар Хеллоуинде дагы ал англис тилинде көбүнчө бизде кыргыздын жаштарынын арасында аябай кеңири таралды деп айта албайм. Англис тилде үйрөнгөн, англис тилде окуган гана жаштар бир аз болсо ошол күнү мындай өздөрүнчө майрамдашат. Ал сыртка чыгып көпчүлүккө жете элек. 90 бул айтып атпайсызбы, бизге салтка туура келбейт, биздин динге каршы чыгат деп эле баарын тыя берген болбойт го. Негизи наоборот, кайра тескерисинче тыйган сайын кайра күчөйт да. Өзү негизи ошондой, тыйылган сайын күчөйт. Тыйбай жөн койсо жаштар, сиздер айтып атасыздар, ал тарбиянын аксаганын алып келип эле ошол күндөргө чаптап атасыздар. Ал тарбия башка, ал күндөр башка. Мисалы үчүн, ошол эле 8 март майрамдалып атат, ага жакшына эле көз караш бар. Аса дагы расмий деңгээлде майрамдалбайт да, булчу расмий майрамдардын атына да кирбейт. Бирок ошол майрамдар катары эле бул майрамга тыюу салып, жаап койгон туура эмес го деп ойлойм. Эми эч ким жаба албайт. Мисалы үчүн, могу Хэллоуин менен дагы башка майрамдарды ушундай чектегенге болбойбу сиздин? Муну эми кантип чектеш керек эле да, бирок чектей албайт бул майрамдарды. Себептен бул бизнес менен бизнесине жүрөт. Байланыштуу. Мен муну үстү жактагы ак үйдөгө отургандар ушундай майрамдарды токтоткула деш керек. Биздин майрамдар толтура эле, эгер мындай санаганда майда майрамдар бул чоң масштабтуу эгемендүүлүктү өткөзөбүз, туурабы? Жана калпак майрамы деле бар. Элечек майрамы деле бар. Анан мына комуз майрамы келатат, анысын кылабыз. Ошондой майрамдарды кылган сайын анан сүйүүнү апа туура эле айтпады, ул буякта купуя сырда болуп өзүнүн сезимин айтып билет. Аны үйрөтүп кереги жок. Ошо башка улуттун идеологиясын алып алгандар, вирус кирип кеткендер.
майрамда күнүгө майрамда деп атам, бирок деген чеги болот. Дүйнө жүзү боюнча ушул күнү 50 миллион роза гүлү, 36 миллион куту шоколад, 5 миллиардтан ашык открытка сатылат экен. Мындан улам айткыбыз келет дегеле, кимдир бирөөнүн иши жүрүп турган кезде сиз дал ушул майрамды сиздин аң сезимиңизге, акыл эсиңизге, дегеле улутуңуздун каада салтына төп келеби, келбейби, диний өзгөчөлүгүңүзгө жараша бул нерсе сизге жарашабы, жарашпайбы, эч нерсени карабай майрамдайт экенсиздер. Эгерде сиз аң сезимиңизде кандайдыр бир төңкөрүштү жасап, кандайдыр бир чечимди жасай алсаңыз, биз аны дайым сыйлаганга даярбыз. Бул ачыгын айтканда ток шоусу болду. Кайрадан жолугушканча бар болуңуздар.